Саламатсыздарбы, урматтуу интернет сүйүүчүлөрү, сиздер менен Рajapov каналы Python программалоо тилин үйрөнүүнү улантабыз. Бүгүнкү сабакта биз саптар жөнүндө сөз кылабыз жана ошол эле саптардын индекс жана threes түшүнүктөрүнү окуп үйрөнөбүз. Саптарды өткөн сабакта айтканбыз. Python программалоо тилинде эки ыкма менен түзүп алууга болот. Биринчи ыкма бул апостроф символу менен же болбосо тырмакчага алуу менен каалагандай саптык типтеги маалыматты түзүп алууга болот. Эми бүгүнкү сабакта биз индекс жөнүндө сөз кылалы. Мисалы үчүн бизге 11 символдон турган hello world саптык маалыматы берилсин. Бул жерде hello сөзү бул 5 тамгадан турат, анан бир боштук, кайра world сөзү бул 5 тамгадан турат. Жалпысынан алганыбызда 11 символ бар. Ар бир символдун ушул тексттеги катар номери болот да. Ошол катар номери Python программалоо тилинде индекс деп аталып, ал 0-дөн баштап эсептелип башталат. Башкача айтканда, hello world сөзүндө Х сөзү 0-нчы индексте турса, ушинтип ар биринин өзүнүн катар номери бар да. Мына ошол катар номер менен жалпысынан 11 символ бар. Ал эми катар номери индекси 10 менен аяктайт. Мисалы үчүн бизде s өзгөрүлмөсү бар. Аны hello world сөзүнө барабарлап алалы. Ушул s өзгөрүлмөсүнө кайрыла турган болсок, анда ал hello world деген сөздү экранга чыгарып берет да. Бул толук сөз. Эгерде бизге кандайдыр бир гана символну экранга чыгарууга туура келип калса, анда биз мисалы үчүн v тамгасыны, w тамгасыны экранга чыгаргыбыз келип калса, анда ошол w тамгасы жайгашкан индексти аныктап алышыбыз керек да. v бул индекс менен карап өткөндө 6-нчы индексте турат экен. Жазып көрөлү. S деген өзгөрүлмөбүз бар. Бул hello world. Эми ушунун 6-нчы символун чыгарышыбыз керек. Print S. Аны биз чарчы кашанын жардамы менен чыгарабыз. S өзгөрүлмөнүн атын жазабыз, андан кийин чарчы кашаны жазып, чарчы кашандан кийин кайсынчы индексти жазып алабыз. Мына ошону көрсөтүшүбүз керек да. V чыкты. Демек, каалаган символду алуу үчүн ошол символдун жайгашкан ордуну же болбосо индексин аныкташыбыз керек. Ошол индексин аныктап алгандан кийин, ошол индекстин жардамы менен чыгарып алабыз. Эгер акыркы символду алуу тапшырмасы берилип калса, анда биз буга чейинки айтып өткөндөй чарчы кашанын ичине берилген сөздүн канча символдон турарын аныктап алууга туура келип калат да. Мисалы үчүн 20-30 символдон тура турган болсо, чарчы кашанын ичине 30 же болбосо 20 деп жазууга туура келип калат. Бирок мындай учурларда Python программалоо тилинде тескерисинен номерлөө ыкмасы да бар. Ал -1ден баштап эсептелинет да. Жанакы эле сөз hello world сөзүнү тескерисинен номерлегенде ал -1ден башталып, ушинтип -11ге чейин барат экен. Демек, hello world сөзүнү тескерисинен эсептегенибизде, анда -11 индекске чейин барат. Ал эми оңунан эсептегенде 10 индекске чейин барат экен. Ушул жерден эми жыйынтык чыгарсак болот да. Кандай гана текст болбосун, саптык типтеги маалымат болбосун, канча символдон болбосун, турбасын, бардык учурларда эң акыркы символун алыш үчүн -1 белгисин коюу менен биз алып алсак болот экен да. Мисалы үчүн, ушул эле S өзгөрүлмөсүнүн эң акыркысын алыш үчүн биз айтып өткөндөй -1 индексин жазабыз. Мынакей, эң акыркы символ D болгон үчүн ошону алып алдык да. Эгерде биз алдын ала бизге белгилүү болгондой 10 символ бар экендиги белгилүү болуп, ошон үчүн биз 10 символду жазып алуу менен дагы акыркы символун алып алабыз. Ушул сыяктуу кылып, каалаган
индекстеги каалаган символубузду алып алсак болот. Мисалы үчүн O деген символду алыш үчүн -7 же болбосо оң жагынан эсептегенде 0, 1, 2, 3, 4 менен жазып алып, O символуну алып алсак болот. 2 ыкманын жардамы менен алып алсак болот экен. Эми кийинки түшүнүк бул срезы. Срезы деген бул эмне дей турган болсок, бул кээ бир учурда бир эле символду эмес, текстик маалыматтан кандайдыр бир сөздү бөлүп алууга туура келип калат. Же мына ушундай учурларда биз срезы деген түшүнүккө кабыл алуудан, срезы дегенде бул кандайдыр бир бөлүгү, берилген тексттин бир бөлүгү. Мисалы үчүн бизде жанакы эле s өзгөрүлмөбүз бар, ал hello world сөзүнө барабар. Эми ушул жерден 3-чү символ, 3-чү индекстен баштап 7-чи индекске чейин алууну бизге тапшырма катары берсе, анда биз срезини төмөнкүдөй жазат экенбиз. S өзгөрүлмөсүнүн атын жазып, андан кийин чарчы кашаны ачып, 3-чү индекстен баштап 8-чи индекске чейин көрсөтүп бер. Алып бер деп берилген текстик маалыматтан. Эми караңыз, 3-чү дегенде 3-чү символ кирип жатат, L. Ал эми 8 деген бул ошого чейинки, башкача айтканда 7-чи символго чейин бардыгыны ал эми 8-чи символ киргизилбейт, көрсөтүлбөйт. Print S өзгөрүлмөбүздөн 3-чүдөн баштап, канчанчыдан баштаарыбызды жазабыз, андан кийин кош точканы коюп, андан кийин кайсы символго чейин көрсөтүш керек, аны көрсөтөбүз. Лова. Ушул сыяктуу кылып каалагандай алып алсак болот. Мисалы үчүн мынандай жазалы, кандай болот экен көрөлү. Эң акыркы символ чейин, акыркы символ кошулбайт, ага чейинки бардык символдорду экранга чыгарып берет. Эми срезини колдонуунун кашаны колдонобуз деп айттык. Эми мунун бир канча түрлөрү бар, колдонууга мүмкүнчүлүк берет. Мисалы үчүн бизге берилген индекске чейинки бардык символдорду алгыла деп тапшырма берилсин, же болбосо ошол индекстен баштап акыркыга чейинки бардык символдорду экранга чыгаруу тапшырмасы берилип калса, анда биз кандай кылабыз? Мына, мисалы үчүн, эгерде бизге 3-чү символдон баштап аягына чейинки бардык символдорду экранга чыгаргыла дей турган болсо, анда биз 3-чү символду жазабыз жана кош точка менен токтотобуз. Ошондо бизге 3-чүдөн баштап акырына чейинкини чыгарып берип атат. Эми ушул сыяктуу кылып эле кош точканы алдына кое турган болсок, анда 3-чү символго чейинкилерди гана чыгарып берет да. Мынакей 3-чү символго чейин, бул 3-чү индекске чейин 3 индекс бар. 0, 1, 2. Мына ушул үчөөнү чыгарып берип атат да. Эми ушул жерде маани бере турган нерсе бар. Мисалы үчүн биз эгерде print S өзгөрүлмөсүнөн 3 деп эле жаза турган болсок, бул бизге 3-чү гана символду чыгарып берет. Ал эми 3төн кийин кош точканы кое турган болсок, ал бизге 3-чү символдон баштап акыркы символго чейинкини чыгарып берет. Эгерде кош точканы 3түн астына, индекстин алдына кое турган болсок, анда биз 3-чү символго чейинки гана символдорду экранга чыгарып алабыз да. Мына ушул 3 көрсөтүлүштү жакшы түшүнүп алышыбыз керек да. Бир гана индекстин өзүн жазган учурда анда бир эле символду чыгарып берет. Эгерде индекстин аягына кош точка коюлса, анда ошол индекстен баштап аягына чейинки чыгарып берет. Эгерде астына кое турган болсок, анда ошол индекске чейинки символдордун баарын экранга чыгарып берет. Эгерде эч кандай индексти көрсөтпөстөн туруп эле кош точканын өзүн эле жазып кое турган болсок дейт, анда тексттин бардык символдору чыгат. Мисал катары көрсөтөлүт. Print кош точканын өзүн эле жазып коелу. Hello World сөзү бардыгы толугу менен чыгып жатат. Эми бизге ар бир экинчи символун экранга чыгаруу тапшырма берилип калса, мисалы үчүн ушул S өзгөрүлмөсүнөн, анда 3-чү аргументти жазууга туура келип калат да. Мисалы үчүн
эгерде бизге берилген тексттик маалыматтан ар бир үчүнчү же ар бир төртүнчү символуну экранга чыгарып бер деп тапшырма берилип калса, анда кандай кылабыз? Анда үчүнчү аргументти да жазууга туура келет. Мисалы үчүн ушул эле эс өзгөрмөбүздөн башынан баштап аягына чейинки баардык символдордун ичинен ар бир экинчисин алып бер десек, мындай жазабыз. Мисалы үчүн экинчи символунан баштап 10-чу символго чейинки ар бир экинчисин алып бер деп жаздык да. Мына ушу срездин жардамы менен. Демек, lower деген ар бир экинчиси, экинчи символдон баштап. Экинчи символу бизде L алып келет, андан кийин O, андан кийин B, андан кийин R, андан кийин D-га чейинки гана көрсөткөндүгүбүз үчүн бизге ушул гана тамгаларды, ушул гана символдорду экранга чыгарып берди да. Мына ушул сыяктуу кылып жазып алсак болот. Мисалы үчүн 0-дөн дегенде аны жазбай деле койсок болот. 0-дөн баштап аягына чейинки дегенди жазбай эле ар бир үчүнчүсүнү чыгарып бер дейлик. Анда программа бизге мындай чыгарып берет да. Ар бир үчүнчүсүнү чыгарып берип атат. Ушул сыяктуу кылып тексттик саптык маалыматтагы берилген саптык маалыматтагы кандайдыр бир сөздү бөлүп алууга туура келип калса, анда ушул срезды колдонсок болот. Мисалы үчүн бизде hello world сөзүнөн world сөзүнү бөлүп алгыбыз келсе, анда ушунун индексин аныктап алалы да. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Демек, 6-чы символдон баштап баарыны экранга чыгарып бер дейлик. 6-чыдан баштап мынакей. 6-чыдан баштап аягына чейин канча символ болсо мынакей world сөзүнү бөлүп алдык да. Эми ушуну эле тескерисинче жаза турган болсок, анда бизге биринчи сөзүбүздү чыгарып берет да. Hello сөзүн чыгарып берет. Ал эми алгачкысы да world сөзүн ар бир сөзү өз алдынча бөлүп алууга ушинтип бөлүп алсак болот экен. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Келеки сабакта амандашканча сак саламатта болуңуздар.